Кандын тобу адамдын мүнөзүнүн күзгүсү болуп эсептелет. Ар бир адам өзүнүн кан тобун билип коюшу ашыктык кылбайт. Анткени дал ошол топ боюнча өзүнүн өмүрлүк жарын тапса болот. Мырзалар. Биринчи топтогу мырзалар чыдамкай жана өз күчүнө ишенген адам. Бул топтогу мырзалар бой көтөрүп жүрүшөт. Алдыга койгон максатына жетишиш үчүн бардыгына даяр болот. Өз кемчилдиктерин сезишпейт жана кечирим суроодон алыс болушат. Бир калыпта жүрүп, ар бир күнүн шаң менен өткөргөнгө өбөлгө түзгөндөр менен болууга аракет кылышат. Жашоодо лидер болгон адам үй бүлөдө да лидер болот. Андыктан бул топтогу мырзалар ар дайым баш ийген кыздарды жактырышат. Экинчи топтогу мырзалар. Сабырдуу, токтоо, ызы чуудан алыс жүргөн мырзалар дал ушул кан тобунун ээлери. Булар достукка бекем, маданияттуу жана жоош келишет. Таза, ыңгайлуу, тынч жерлерде жүргөндү жактырышат. Бирок бул мырзалар өжөрлүгү жана чечкинсиздиги менен айланасындагылардын көп кыжырына тийишет. Булар башкарууда эмес, баш ийүүдө өзүлөрүн ыңгайлуу сезишет. Ошондон улам жактырган адамынын бардык шарттарын аткарууга макул болот. Үй бүлөгө туруктуу адамдар бул топтогу мырзанын көңүлүн ооруткан айым кайрадан көңүлүн ала албайт. Үчүнчү топтогу мырзалар ийкемдүү, куу жана эсепке тың келген мырзалар. Булар жалгыздыкты жактырышат жана бейтаныш чөйрөдө өзүн эркин алып жүрө алат. Бул мырзалар башкарууга шыгы жок, бирок ошол эле учурда баш ийүүгө дагы мүмкүнчүлүк беришпейт. Эч кимге моюн сунбастан, ар кандай шартта өзүнө пайда келтире билишет. Булар үчүн эң негизгиси эркиндик. Андыктан күн сайын жолугууну, көңүлдү талап кылган кыздарды жактыра беришпейт. Үчүнчү топтогу мырзалар жеңил ойлуу көрүнгөнү менен акылдуу келишет. Үй бүлө курарда ар тараптуу, өнүккөн маектеш тандаганга аракет кылат. Төртүнчү топтогу мырзалар ар дайым күлүп жүргөн, жумшак, оор басырыктуу мырзалар. Төртүнчү топтун өкүлдөрү башка топтогу мырзалардан айырмасы тактыгы жана чындыкты талап кылышат. Башкалардын оюн айттырбай сезе билишет. Булар башка адамдардын көңүлүн оңой алышат. Тышкы келбети, өзүн алып жүрүшү боюнча дагы айымдардын кыялындагыдай эркек. Бирок өздөрү бул сапатын сезе билишпейт. Өзүн өзү баалоосу төмөн, айымдарды оңой менен жактыра беришпейт. Сүйүп калса ага толугу менен берилет. Айымдар. Биринчи топтогу айымдар кызганчак, көңүлгө зар болгон айымдар биринчи топко киришет. Абалды өз колуна алып, текшерип турууну туура көрүшөт. Бул айымды тандаган мырзалар башкага кетиши мүмкүн эмес. Мамилени сактап калуу үчүн өзүн карап, сүйкүмдүү болуп жүрүшөт. Өтө активдүү, бардык жерге кийлигишкен мырзаларды жактырышпайт. Изилдөөлөргө караганда тайманбас, мыкты ишкер айымдар дал ошол биринчи топтун кан тобуна киришет. Экинчи топтогу айымдар. Бул топтогу айымдар көп учурда уялчаак жана тартынчаак болушат. Алардын жүрүм-туруму чектен ашпагандыктан башка ата-энелер мындан үлгү албайсыңбы деп көп айтышат. Бул айымдар жаш кезинде боен-бой, шан-шөкөттөрдөн алыс болушат. Эч качан мырзалар менен биринчи таанышууга барышпайт. Бул айымга кандай гана мырза туш келбесин, ага баш оту менен берилип, үй бүлөдө мыкты кожойке болот. Үчүнчү топтогу айымдар. Бул топтогу айымдарды компанияларда жактыра беришпейт. Анткени чындыкты бетке айткандан, туура эмес деп эсептесе ызы чуу салгандан тартынышпайт. Ар кандай мүнөздөгү мырзалар менен тез тил табыша билет. Андыктан айымдарга караганда мырзалар менен достошот. Бир убакта бир нече мырза менен сүйлөшүү бул айымдар үчүн жөнөкөй гана көрүнүш. Өзүн тың алып жүргөн жоопкерчиликтүү мырзаны идеалдуу деп көргөнү менен акчалуулар ал үчүн биринчи орунда турат. Үй бүлөдө өз уясына кир жуктурбаган тың аял келет. Төртүнчү топтун айымдарынын мүнөзү ушул эле топтогу мырзалардын мүнөзүнө окшош. Алар шайыр жана жылдыздуу келишет. Баскан турган жеринин баарын тамашалар менен күлкүгө толтуруп, көңүл чордонунда болот. Бирок жеке жашоодо өзүн бактысыз сезет. Бир адамга сезимдери пайда болсо, аны берилүү менен сүйөт. Жакшы көргөн адамын оңой менен башкага алмаштырбайт. Кан тобу боюнча шайкештик. Биринчи топтогу мырза, экинчи топтогу айым. Мырза активдүү, айым пассивдүү болушу, мамиле куруу үчүн бири-бирине шайкеш келет. Мырза өзүнүн жашоо образын айымга бат эле көндүрүп алат.
Ушул эле топтогу мырза 3-кан тобундагы айым менен мамиле түзө алат. Бирок айымдын өзүм билемдигинен улам эркектин бат көңүлү калат. 1-топтогу мырза менен 4-топтогу айым сүйлөшүп калса, алардын мамилеси көпкө узабайт. Анткени бул топтогу айым жөнөкөй мырзаларды жактырат. 2-топтогу мырза 1-топтогу айым. 1-топтун күчтүү жана романтикалуу айымдары 2-топтогу токтоо мырзанын табитине төп келет. Туруктуулукту талап кылган кызганчак айымдар үчүн бул топтогу мырзалар жакшы табылга. 2-топтогу мырзалар үчүн ушул эле топтогу айымдар туура келбейт. Эки тараптын тең токтоо болушу мамиленин улануусун жакшыртпайт. 2-топтун мырзалары 3-топтогу кыздар менен чандагына үй-бүлө курушпаса, бул айымдар көп жигиттерди көзгө эле бербейт. 2-топтогу жигиттер 4-топтогу айымдарды да жактырышат, бирок бул айымдардын мүнөзү 2-топтогу жигиттин мүнөзү менен төп келишпейт. 3-топтогу мырза 4-топтогу айым. 3-топтогу мырзалар бардык кан тобундагы айымдар менен тил табышып кете алат, а бирок үй-бүлө маселесине келгенде 2 жана 4-топтогу айымдарга туура келет. 3-топтогу мырза 3-топтогу айым менен баш кошушу кыйын. Экөө тең бири-бирин жемелеп, бат тажашат. Ал эми 1-топтогу айым анын ар бир басканын көзөмөлдөп турушу ыңгайсыздык жаратат. 4-топтогу мырза 3-топтогу айым. 3-топтогу айымдардын жүрөгүн 4-топтун мырзалары оңой эле багындырып алат. Бул топтун мырзаларын дал ушул 3-топтун айымдары бактылуу кыла алары шексиз. Мындан тышкары 4-топтун айымдары менен 4-топтун мырзалары да бири-бирине төп келет. Бирок бул окшош топтогу түгөйлөрдүн баш кошуусу чандагына кездешүүчү көрүнүш. Кан топтору боюнча кошумча маалыматтар. 1-кан тобу аңчылар качан пайда болгон? Бул эң байыркы кан тобу болуп эсептелинет. Биздин доорго чейинки 60 000, 40 000 жыл мурун пайда болгон. Ал кезде адамдар ири жаныбарларга, түндүк бугусу, мамонт жана башкага аңчылык кылышкан. Бөтөн эл жер менен байланышы жок америкалык индейлер 1-кан тобундагы канды гана алып жүрүшөт. Бүгүнкү күндө да таза кандуу индейлерде башка кан тобу кездешпейт. Мүнөзүнө кошумча: энергиялуу, чечкиндүү, эрки күчтүү, түйшүкчүл, дайыма лидерликке умтулган жандар. Эл менен бат тил табыша алышат, өзүн барктап көбү менменсинип жүрүшөт. Дарегине айтылган сындарды кабыл алгылары келбейт. Булардан жетекчилер көп чыгат. Сүйүү жана жашоодо эркектер аялдардын жүрөгүн түрдүү жолдор менен багынтууга маш келгендиктен баскынчылар аталышат. Андыктан өздөрүнүн мындай талантын иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүк берүүчү аялдарды жактырышат. Токтоо аялдарга жолукса, үй-бүлө чеби кулабайт. 2-кан тобу дыйкандар качан пайда болгон? Бул кан тобу биздин заманга чейинки 25 000 жана 15 000 жылдар аралыгында адамдар жер иштетип, жапайы жаныбарларды колго үйрөтүп баштаган учурда жаралган. Учурда аталган топтогулар көбүнчө Япония, Батыш Европа өлкөлөрүндө жашашат. Мүнөзү жашыруун лидерлик касиетке ээ, ички туюму күчтүү, тартип менен тазалыкты сүйгөн эмгекчилдер, жаңы нерселерди бат өздөштүрүшкөн. Жан дүйнөсү назик болгондуктан сынды жаман сөздөрдү оор кабыл алышат. Уяң, кыялкеш жана кежир болушат. Сүйүүдө эркектер эгерде жан шериги чынчыл болуп, эркектерге көз кыспай түз жүрсө, анда аны сыйлап, алажипти аттоодон алыс болушат. Аялдар мүнөзүнөн улам бул топтогу айымдарды сүйдүрүп алуу кыйын. Кокус бул ишке ашса, анда камкор, күйүмдүү түгөйлүү болосуз. Бирок шекчил жактары болгондуктан күйөөсү солго баспай, урушка жем таштабоосу зарыл. 3-кан тобу булар көчмөндөр аталат. Бул кан тобундагы адамдар климаттын алмашуусунун натыйжасында мындан 10 000 жыл мурун жаралгандар. Башкача айтканда, ысык климаттуу Африкадан Европага, Азияга көчүп жашай баштаган кезде, учурда бул топтогу канды алып жүрүүчүлөр көбүнчө Чыгыш Европада жашашат. Мүнөзү оптимист, ачык айрым окуяларга кабылууну сүйгөн, азга деле топу кылып жашагандар, эркиндикти жана өз алдынчалыкты сүйүшөт. Милдетин чыдамкайлык менен аткарышкандыктан зергер, хирург, экономист, адвокат, тергөөчү болуп чыккандар көп. 4-кан тобу
Булар табышмактуулар качан пайда болгон? Эң жаңы кан тобу болуп эсептелинет. Мындан 2000 жыл мурун. Экинчи жана үчүнчү кан тобунун индо-европалык менен монголоид расасынын алмашуусунан келип чыккан. Дүйнөдөгү элдин 7% гана бул топтогу канды алып жүрүшкөндүктөн сейрек кездешүүчү жана табышмактууларга кирет. Мүнөзү жумшак, ойчул, ак көңүл, тынчтыкты сүйгөн адамдар. Жаңы нерселерди өздөштүрүүдөн коркуп турушат. Эмоцияга бат алдырып, чечимди кыйындык менен чыгарышат. Бир орунда узакка отуруп иштөөдөн тажашпайт. Ошол себепти окумуштуулар, ойлоп табуучулар, архив кызматкерлери көп чыгат. Экинчи жана үчүнчү кан тобундагылар жактырган тамак ашты булар да баалашат.